Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айыл аймагындагы Ак Суу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын айланасында чыккан чыр боюнча тараптардын сүйлөшүүсү уланат. Бул маалыматты өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердикулова билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы билдиргендей, чыр Баткен облустук суу чарба ишканасынын кызматкерлери менен Тажикстандын Сагди облусунун Кожалы айылынын тургундарынын ортосунда чыккан. Кыргыз тарап головной деп аталган суу тосмосунда тазалоо иштерин жүргүзүп жатканда тажик жарандары бул иш биргеликте жасалышы керектигин айтышкан. Эки тарап айтыша кетип, Тажикстан жарандары суу тосмосунун жумушчуларына таш ыргытышкан. Окуя болгон жерге чектеш Баткен жана Исфара райондорунун башчылары барып сүйлөшүү жүргүзүштү. Облус башчысынын айтымында оңдоп түзөө жумуштарынын негизги бөлүгү аяктады. Тажик тараптын бул ишти бирге жасоо тууралуу талабына кыргыз тарап макул болгон эмес. Кыргызстан менен Тажикстан 970 чакырымдай чектешет. Анын 519 чакырымы эки тараптуу такталган. Бул окуя боюнча Тажикстандын расмий органдары азырынча комментарий бере элек.